Жалпыңыздарга assalamu alaikum. Ошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандездер, биз бүгүн оокаттабыз. Тактап айтканда Токтомат Зултуев айыл өкмөтүнүн Ата Мерек айылында Кудурет Таксырдын үйүндө турабыз. Кудурет Таксырдан бир күчтүү тору ат чыгат экен, сиздерге маалыматын берип жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабай байкап туруңуздар, кандай ат болду? Таксырдан сурайбыз. Сиздерден атка лайк, бизден жаңы чыгарылыштар, таксыр маалыматын берет. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар эми. Көрүп турасыздар өзүңүздөр. Кандай ат болду? Эми чогуу көп болобуз туугандар. Кудурет, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кеңир аслага. Тынсызбы? Саламат, ден соолуктар жакшыбы? Кудурет, иштер болтабы? Өзүң иште атасыз бекен? Ден соолук жакшыбы? Кудайга шүгүр. Аттын күчтүүсү келген окшойт да. Аттын ака Кудай кааласа бүгүн бөлөкчөсү чыгат. Будан бир жума мурда Акеян деген атың тартып кеттик эле. Ошол ат эмне болду? Ошодон баштайлычы. Ушул жерде тартып кеттик эле. Акеянда ака экөөбүз жерде тартып кирдик, кирип арап бир 10 мүнөт 15 мүнөт өтпөдү да. Мен чыкканды ham көрбөдүм эле. 25 мүнөттө ошондун ортосунда сатылып кетти. Оштук балдар чалып, өзүнүн оштуктар келип. Ошко кеттиби? Оштук туугандар келип, өздөрү келип ургу менен өлчөп, минишип көрүп, жактырып, сүйүнүп алып кетип, кийин рахмат деп чалышты. Бул эми Насып экен ака. Акеян кетти, бул келди. Ака бул өзгөчө ат чыкты ака. Өзгөчөбү? Бул ака кыргыздын намысы бул. Бул өтө күчтүү ат ака. Күчтүү атпы? Өзбекстандын алдыга иштейт иншалла. Биз өзүбүздөчү. Өзүдө ака либо жыйынга барып салып көрсө болот. Ар кандай жыйынга даяр таамайбы улагы? 5-10 күн бастырып коюп, азыр апарып сала берет. Эми кечке чаппайт го. Апарып сала берет. Муну Кудай берди деген палвандар, жалпы палвандар тааныйсыз эми. Белгилүү палвандар. Ошолор Нукат районунун атактуу палвандары. Атактуу палвандар ака. Муну ака хайванаты жок да. Ошон үчүн хайванат жоктук үчүн онча билмейт. Муну хайванатын ака намыс деп койдум ака. Намыс? Кыргыздын намысы ака бул. Кайманат намыс деген ат чыгат экен. Кудурет Таксыр өзү айтты туугандар. Атактуу палвандар чабап жүргөн ат деди туугандар. Бизден алыстабай туруңуздар. Эми чогуу дагы көп болобуз. Эми жашын сурайбыз. Баасына токтолобуз туугандар. Жаккан болсо сиздерден лайк. Мына жоон жолпусунан келген териси калың жылкы өңдөнөт. Чогуу болобуз туугандар. Таксыр алып келе берчи, эми бир маалыматын берчи. Жашы кандай намыстын? Жашы канчада? Намыстын жашы ака жазга 6 жашар. Жазга 6. 5 жашпы азыр? Азыр 5 жашар. 4 казыгы тазабы? Таза ака. Үч кандай буттарында дефект эмелери жокпу? Обшум ака таза. Кабак кашы жайында экен, э? Кечегинде замында улак болуп атканда улакка алып келем деп аткан жеринен алдым ака. Өзбекстанга улакка кетип өттү эле. Улак чабам деп замынга алып келип аткан жеринен кой, мага өзүмө бере бер деп алып калдым ака. Токточу ушундай эле, мындай. Бою чак экен жаныбар, э? Бою чак ака. Бирок ака 170-тик, 180-тик аттар ишин кылат. Кудай кааласа. Иштейби? Коркпай кирет. Айтпайм, Өзбекстандын алдыга ham жооп берем. Бою канча чыкты? Боюн өлчөбөдүм, бирок канча чыгат дейсиз? 60ка чыгып калса керек. 60ка таталап калгыдай, 55-60 аралыгы. Айтпайм, бирок 180-тик, 170-тик аттардын ишин кылат. Аттын нелерин көрсөтүп беребиз эми. Жүгүрүнү ака. Анан сабырып кебелерин көрсөтүп беребиз да. Таксырдын атын байкап туруңуздар туугандар, мынакей. Любой жыйынга салып көрүп алса болот деди туугандар. Мына өзүнөн уктуңуздар. Эми чогуу көп болобуз. Бизден алыстабаңыздар, мына кетти. Күлүк ат экен, кетти, чабып эле кетти. Узакка чабып кетти го. Бизден алыстабай туруңуздар, калган маалыматты сурайбыз. Балбандар чапкан атты канча дейт болду экен? Чогуу көп болобуз туугандар, мынакей. Күлүктүгүн көрдүңүздөр, учат экен ат жаныбар. Күлүктү күлүктеш керек.
Uzak эле чабып кетти туугандар. Өзүңүздөр көрүп, байкап турасыздар. Баасына токтолобуз. Мына балбандар чапкан палван аттын баасын канча дейт экен таксыр чогуу күбөлөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Сиздерге дагы ушундай аттар насып кылган болсун. Сурайбыз азыр дагы. Суроолорду беребиз. Кандай улактарга салып көрсө болот, текшерип көрсө болобу? Мына күлүк экен жаныбар. Көрөт, ат чарчатып койду окшойт, узак чабып, а? Узак чабып чарчатып койду окшойт ат. Ака бул. Эми илгери сепкеден бул үстүнө нормальный адам отурбаса түшүп калат. Палван адам отурбаса түшүп калабы? Камчыны окшум кереги жок. Мына камчы иштепедим, көрдүңүз. Камчы ордуна турат. Өтүктөн жылган жок. Мына атты көрдүңүздөр туугандар, азыр мындай. Повороттору кандай экен эми аттын? Повороттар окшум күчтүү жакшы. Гидравлика. Ошондо муну балбандар чабып жүргөн палван ат деп калдың мен, намыстын. Ошо Кудай берди, элчи балбандар көрсө эми комментарий жазат. Таанымал эле ат экен да? Буну эми кайбан аты жоктугу үчүн мен коюп койдум, намыс. Намыс. Биздин кыргыздын намысы ака бул. Чисто карабайыр өзүнүн кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы? Ооба. Бул эми канча аттарга чейин салынып чабылып жүргөн экен? 1000 аттарга. 1000 атка чейин. 1000 атка чейин салынган. 1000 атка текшерип алам десе, Текшерип алсам болор экен. Булары улактын үстүндө акча санайм десе, ат вазбыр аты менен. Мынуки. Улакка анан ака, мында ийилип, улакка алары менен бул өзү алып чыгып кетет. Бирөө жетелебейт. Любой жиында. Любой жиынга. Өзү чыгып кетет. Жооп атка. Жооп Кудай кааласа. Иншалла. Колго жооштук үчүн. Алла адашыр. Жооштук ака, сапсын. Жебичтери. Ака, жебичтери эми жакшы. Түшүгөн көрсөтүп берем ака. Эми баасы канчанда? Намыстын баасы канча экен? Намыстын баасын ака. Буну жөндөр акыл чыгарабыз ака, иншалла. Ишине жөндөр акыл алдык. 4600 доллар. 4600 доллар. Мынакей туугандар. Эми өзүңүз көрүп турасыз ака, 4600 долларга Өзбекстандын алдыга жооп берген ат кем болсо керек. Мынакей 170 аттарды ишини кылат Кудай кааласа. 170 аттын ишини кылат деди. Эми номерлер канча менен? 71 менен. Апилус 996 771 менен 77 30 номери менен байланыша бересиздер мынакей. Соодага береке берсин, биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Күнөсүн айткан, эми мунан Кудай кааласа кимге насып кылса машы жүгөндү ниет кылып бүгүн алдым ака. Кудай кааласа ушу намыс менен белек болуп кетет. Киймасы бар. Подаркасы бар. Подаркасы бар. Жакшылык күндөргө минет ака, Кудай кааласа. Кудай кааласа. Мынакей көрдүңүздөр атты туугандар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.